Калифорнияда онлайн соода кылгандар жакында асманда эле карап калмакчы. Ошондой эле Internet Explorer программасынын доору бүттүбү? Илимий технологиялык жаңылыктар апталык клик берүүбүздө. Британияда Apple компаниясынын төлөмдөрдү жай жүргүзүп жатат деп айыптагандан кийин миллиондогон iPhone колдонуучулары төлөмдөрдү жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк алышы ыктымал. Мындай жараяндын айынан эски телефондордун иштеши байкалбастан акырындайт. Google компаниясынын бир инженери фирманын жасалма акыл түзүмдөрүнүн өзүндө акыл эси бар экенин ачык айтып чыкты. Көптөр мындай билдирүүнү сындап чыкса, Google аны четке какты. Ошондой болсо да, сүйлөшүүнүн сапаты таң калыштуу болууда. Microsoft компаниясы 27 жыл иштеген Internet Explorer браузерин чыгарууну токтотту. Microsoft мындай планын өткөн жылы жарыялап, Internet Explorer 11-ди акыркы версиясы катары чыгарды. Бир учурда ал базардын 95%-ын ээлеген эле. Бирок соңку жылдары ал Google Chrome жана Mozilla Firefox сыяктуу тезирээк иштеген браузерлер менен атаандаш албай калган. Эми ал доор бүттү. Алар бир канча жылдан бери иштеп келишти. Microsoft 10 жыл мурда популярдуу болчу, бирок азыр андай эмес. Компания Internet Explorer'ди токтотууга аракет кылып келди. Amazon компаниясы ушул жылдын аягында кардарларга буйртмаларды биринчи жолу дрон менен жеткире баштайт. Бул үчүн компания учурда соңку органдын уруксатын гана күтүп жатат. Мындай идея буга чейин курулай сөз болуп келген. Калифорниянын Оксфорд шаарында колдонуучулар миңдеген товарларды абадан үйүнө жеткирип бериш үчүн катталса болот.